Анжелика эс үчүн жоготту. Ден соолук ар бир адам үчүн маанилүү экенин айтып, өзгөчө керектүү делген адис дарыгерлер айлыктын аздыгынан улам, жумушун таштап кетүүгө аргасыз деп ырчы Анжелика айтып чыкты. Анда менчик бейтапканаларга наразычылыгын билдирген. Эндокринолог мага тез арада керек. Жардамга ири специалист докторлор аз. Аз айлыкка дагы иштейин деген докторлорду жумушка алышсын. Убагында дарыланбасаң өтүшүп кетсе, өзүңө эле жаман деп докторлор кетирди мени. Кандай дарылануу керек? Эсим ооп тез жардам чакырсам, мурдума нашатырный спирт коюп, нервтенсе эс ойт деп анан урушуп кетип калат. Болду ошону менен. Неврологияны жаап жатышат экен. Элдер кайда барат? Жалаң менчик ооруканагабы? Алардын баасы оюнан чыгарган балдар. Гуманитардык жардамга бекер рентген келсе, айтсындар эген. Эмесе өпкө тарттырбай, балдарына ал акчага бир жума азык-түлүк алат да, ажого киргенде бери игнор бизге. Ошол эле бойдон жооп жок. Маалымат булагы, аргумент чекит кейжи. Анжелика, урмат экөөбүздү ажыраштырбай турган 3 кызыбыз бар. Анжелика эртең менен турсам да, тамак жесем да, бир боюм алсам да хайп болот дейт. Ал жаңы унаалуу болду. Ал унааны алганга мурдагы жолдошу Урмат Бекболиев менен чогуу барганы ырчы айымдын көрмандарында эко жараштыбы деген суроолорду жаратты. Жоопторду ырчынын өзүнөн угалы. Салам Анжелика, тулпар кут болсун. Жаңы унаң тууралуу айтып берсең. Башынан эле Lexus UX 200 үлгүсүндөгү унаа сатып алам деп издедиңби? Салам, рахмат. Бул унааны кантип алып калдык? Кыздарымдын атасы жаңы унаа алам деп көпкө унаа издедик. Караштырсак, балар унаанын абалына төп келбей жатты. 10 жылдай жүрүп калган урунган, салону тытылган болуп жатып, көңүлүбүзгө төп келгени тапкан жокпуз. Заводдон жаңы чыккан унаа минип калгандан кийин бирөө айдаган, 5-10 жыл жүрүп калган унаага отура албай калат экенсиң. Ошол себептүү кайра эле заводдун жаңы чыккан унаа сатып алууну чечтик. Lexus 570 460 алабыз деп барганбыз. Бирок бул унаага отуруп көргөндө чыккым келбей калды. Мага эң биринчи отургучтары жакты. Мындай салонго чет мамлекеттен отуруп көрүп, кыялданып койчумун. Мен социалдык тармактардагы баракчаларымдан түз эфирге чыгам, стористерди тартам. Мындай отургучтарды өзүм трондо отургандай эле эстетип, видео тартып жатам. Унаа 2019 жылы чыккан. Жапчаң эч ким айдай элек унааны экинчи жолу сатып алып жатам. Баасы $40,000 турду. 5 жыл гана сыяга алдым. Бирок мүмкүнчүлүгүм болуп калса, 1 жыл же жарым жылда деле төлөп коюшум мүмкүн. Буга чейинки унаң Lexus NX 300 кайда? Ал деле үй бүлөдө калды. Аны Урмат айдап, бул унааны мен айдайын деп сүйлөштүк. Бирок эки унаа тең кыздарыбыздыкы. Жакшы, мурунку жолдошуң Урмат Бекболиев тууралуу өзүң да айтып калдың. Унаа сатып алганы да чогуу барганыңар көрмандарыңардын көңүлүн бурду. Алардын суроолоруна жооп алып бере эле жараштыңарбы? Урмат экөөбүз расмий түрдө ажырашканбыз. Бирок бизди ажыраштырбай турган 3 кызыбыз бар. Ортодо бала бар болсо, эки адам түбөлүк бири-бирине байланат. Турмушу эки бөлөк болсо да, бала үчүн дайым байланышып турушат. Бала да, ата да, эне да бул бир болуш кажет. Тирүү кезибизде балдардын жанында болушубуз керек. Тирүү туруп эле жок кишидей катташпай койгон ата-энелерди же балдарды түшүнбөйм. Урмат экөөбүз чынында кайдын күндөрү башыбыздан өткөздүк. Кудайдан коркпогон адамдар бар экен. Алар үй бүлөбүзгө кол салып, алдап, жолдошунун маңдай тери менен тапкан эмгегин тартып алган күндөр болду. Ошол окуялар расмий түрдө ажырашуубузга себеп болду. Буйруса соттун акыркы чечимдерин күтүп жатабыз. Кандай чечим чыгат билбейм, бирок жашап жаткан үйүбүздү да жөн эле алдырып алганбыз бар. Баары жакшы болот деп үмүттөнүп жатабыз. Кандай болгон күндө да кыздарыбыздын ата-энеси тирүү. Алар ар дайым кыздарынын жанында болушат. Айрымдар кыздарынын көздөрү муңайып турат деп айтышат. Андай болгон эмес. Менин кыздарым кайгырган жок. Адамдар кандай көргүсү келсе ошондой көрөт экен. Бизде баары жакшы. Болгону жеке жашообуз азыр эл үчүн жабык. Мен бактылуумун, үй курдук, экөөбүз бул жакта жүрөбүз деп эле алдыңга чыгара берген жоруктарды жасабайбыз деп чечкенбиз. 10 жыл бою жашообузду элге сериал сымал эле көрсөттүк окшойт. Азыр кулпанык. Маалымат булагы Суперчекит KG.
Nurmat Садыров, ырчы, апамды сыйлай алған қызды издеп жүрөм. Нурмат Садыров карантин малында элге кол сунган ырчылардын катарында болду. Эпидемия күчөп турган малда да ден соолугун топогелге салып, бейтаптарга дары ташып жүрдү. Бул сандын аптак каарманы болгон ырчы мырза жеке жашоосу, чыгармачылыгы тууралуу маек курду. Нурмат, салам. Жакында Ысык көлдө эс алып жаткан медицина кызматкерлерине концерт коюп келиптирсиң. Салам. Мамлекет кызыл зонада иштеген медицина кызматкерлерине Ысык көлдө эс алууга жолдомо берген экен. Биз ыктыярчы катары өнөр адамдарынын атынан ыраазычылык билдирүү максатында чын дилибизден барып, жылмайып тартуулап келдик. Анткени алар азыркы учурдун баатырлары десем болот. Ырчылар тойдо кызмат кылып жүргөн видеолорун Instagram баракчасына киргизе башташты. Тойлор жандандыбы? Жакшылык болуп турганы сонун экен. Үйгө камалып турган жакшыбы же той болуп эле күлүп жайнап турганы жакшыбы? Майрам эле болуп турганы жакшы эмеспи? Бирок той сезону башталды деп айта турган малга келе элекпиз. Биз дагы ошол кезди сагындык. Мурда күзүндө элдин кызматында болуп жаныбыз тынбай, бир туру Бошто, бирде Жалал Абад, Бишкектин кызмат кылып жүрчүбүз. Азыр андай учур жок. Бирин экин жакшылыктарга барып турганыбыз болбосо эле той топур бергенден коркуп жатат. Көп бараттык эле. Коронавирус желибизди чыгарып отургузуп койду. Той жок болсо деле ар бир адамдын тиричилиги өтө берет экен. Дасторкондо чай, наның болсо болду. Көп ырыскы кылчу экенбиз. Апаң жакшы жүрөбү? Жолугун камдап келин күтүп жатса керек. Апамдын ден соолугу жакшы. Келин күтүп жатканына менин үйлөнөйүн деп шашканыма көп болду. Бул нике кайыптан да. Убакыт сааты буйрамайын жатат окшойт. Өмүр бою бойдок жүрө бербейм. Буйруса апамдын келиндүү, неберелүү кылуу максатым бар. Апам кылган ишиме, чыгармачылыгыма баскан турганыма ыраазы. Келиндүү кылсам колу узарып мындан да сүйүнөт го деп ойлойм. Көз салып койгон кыз барбы? Апамдын тааныштары биздин кызыбыз менен сүйлөшүп көрсүн деп сүрөттөрүн жөнөтүшөт. Апам, сени кыйнабайбыз. Чыгармачылыгыңды түшүнгөн, көңүлүңө жаккан кызга үйлөн. Сени сыйласа, бизди сыйлайт деп ойлойм деген. Чыгармачылыгымды түшүнгөн, табитиме төп келген кызды издеп жүрөм. Чыгармачылык мен үчүн хобби эмес, өмүр бою аркалай турган кесибим. Көрмандар жоголуп кетет деп үйлөнбөй жаткан жерим жок. Пандемия күчөп жаткан малда бир топ ырчылар кайрымдуулук менен алек болушту. Сен кандай жумуштарды кылдың? Instagram баракчабызда катталуучуларыбыз көп болгондуктан карантин малында сиз элдин адамысыз, посттон өткөрүшөт деп кыйналгандар жардам сурап жатышты. Ден соолугумдан кооптонгон деле жокмун. Жугузуп албасам экен деп апамды эле ойлоп жаттым. Кайрымдуулук фонддорго жардамга муктаж жарандардын номерин берип, акча которо элек дегендерге себепчи болуп жаттым. Постко келип тамак ашын алып кеткен мекендештерибизди көрүп жүрөк ооруду. Мен өз чөнтөгүмдөн көбүрөөк каражат чыгарып жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүм болбосо да, себепчи болгонго мүмкүнчүлүк түзүлдү. Элден алган акчаны элге таратып бердим. Оор күч алып кеткенде түнкү саат 3-4кө чейин ооруп жаткандарга дары ташып жүрдүм. Бирөөнүн көңүлүн алган бакыт экен. Чыгармачылыкка кайталы. Жаңы ырлар жазылып жатабы? Тутанга махаббат деген ырымдын бет ачары кылдым. Бул ырда мени бир сулуу кызды сүрөттөдүк. Жакында ырга клип тартам. Ырларыңдын эси барбы? Эсин күтүп жүрөбүз. Жолукканда ушул ырдын баары сагарына алат деп айтам. Негизи ырды көскөрүндөп жазасың. Репертуарыңда менин калемимде таандык ырларым бар. Кесиптештериме да ырдын сөзүн же обонун жазып берип калам. Эргүү келип турган убакыттан жан дүйнөм менен кооздоп ширин сөздөр менен жазасың. Кайсы бир окуяны чагылдырасың. Кээде бир кызга ашык болуп жазылган ырлар да болот. Жүрөгүмдү кытыыланган кеткен каргылгаштар болгонда, көңүлгө жагып, бирок буйрбай калган махаббаттар көп эле болгон. Мурдагы сүйүктүңө жолугуп калган учур болду беле. Бетме бет болгон эмес. Мен көрбөсөм да мени көрүп жатат деп ойлойм. Башкага турмушка чыгып кетсе да чыгармачылыгымды, адамдык мамилемди сыйлайт болуш керек. Анткени анын көңүлүн калтырган эмесмин. Тагдырга бирге баш ийгенбиз. Кээде маегимди окуп, клиптеримди көрүп жатат болуш керек. Инстаграмда кыздар менен таанышып жолуккан учур болду беле. Таанышып гана эмес, жакшы көрүп калган кыздар болгон. Сүрөттөрүн баскан турганын карап аябай жакшы көрүп калган учурлар бар. Жолукканда жан дүйнөбүз төп келишпей, самаганы, эңсегени башка болуп калган учурда да кездешет. Жан дүйнөңдү, чыгармачылыгымды түшүнгөн апамды сыйлай алган кызды издеп жүрөм. Менин жан дүйнөм чыгармачылык менен ооруйт. Аны туура түшүнсө дейм. Өзүңдөн улуу кызга үйлөнөт белең.
Өзүмдөн улуу же күчү кыз алам деп айта албайм. Бирдей түшүнүктөгү кызга баш кошсом жакшы деп ойлойм. Өтө кичүү болсо, аны менен суу чачышып ойнош керек болуп калат. Бирок эми бул буйрукта. Улуу кичүү деп тандабайм. Нике кайып болсо качып кутула албайсың. Менин кызым бар, таанышып көрбөйсүңбү дегендер барбы? Тойдон жолугуп калып, балам, номериңди берчи, мен сага эртең чалам. Кызым менен таанышып көрчү деген апалар бар. Жакшы билбесе да өзүнүн кызын мага ыраа көрүп жатканына чындап жүрөгүм жылыйт. Ар бир эне кызын жөн эле бирөөгө берип салгысы келбейт да. Бул балким мени ырчык катары жакшы көрүшкөн үчүн болуш керек. Маегиңе рахмат, өз бактыңа жолугуп жан шериктүү болушуңа тилектешпиз. Маалымат булагы Супер Чекит KG.